Чаткал районундағы түшүм майрамы жыл сайын тамақ аш жана жер жемиштердин көргөзмөсү коштолот. Быйылда бир топ мекемелер көргөзмөгө катышып, алардын арасынан дан азыктар менен Кыргызстандын картасын түзгөн Байчечекей балдар бакчасы алдыга чыкты. Ар бир дубанга өзүнө ылайыктуу мөмө жемиштерин картага түшүрдүк. Кыргызстандын картасына, Кыргызстандын картасынын чек арасын күн караманын дандары менен чектедик. Мисалы үчүн ар областтын өзүнүн климаттык шартына жараша өстүрүлгөн, ошол областтын атагын чыгарган өсүмдүктөрүн ушул картада белгилеп айттык. Тамак аш жана азык-түлүктөрдүн жарманкесине 100дөн ашуун түрдөгү азыктар коюлган. Токчулуктун белгиси катары жыл сайын өтүүчү түшүм майрамын жергиликтүүлөр да өзгөчө шаң менен белгилеп келишет. Элдин баарын көрүп келдим көргөзмөлөрдү. Биринен өтүп, бири аябай сонун чеберчиликтерди көрсөткөн. Мага ушул жактары жакты. Ошондой эле эми элден айлансын да бул түшүм майрамы деп илгеркилеш бекер айткан эмес, ак төөнүн карды жарылган деп. Мына ошо ак төөнүн карды жарылган мезгилде түшүм майрамы болот. Мына күз мезгилине туура келет да. Чаткал району тоо коюнундагы шарты катаал аймак. Кышкысын айрым айылдарында кардын бийиктиги 2 метрге чейин жетет. Ошол себептүү бардык эле түрдөгү мөмө жана жер жемиштерди өстүрүүгө болбойт. Деген менен чаткалдыктар акыркы жылдары нокот жана култунайды да өстүрүүгө жетишти. Түшүм жылдан жылга жакшылап атат. Себептен биз ички каналдарды, сырткы каналдарды тазалап, ремонтту жүргүзүп атабыз. Ушул натыйжадан баягы суу менен камсыздап түшүм мол берип атат. Жаңыча биздин Акташ айылында нокотко эл көп басым жасап атат. Курулуш айылынан баягы клубниканы өстүрүшүп атат. Ал эми жогорку Баштык, Чакма суу, Коронсай айылдан болсо күздүккө өтүшүп атат, күздүк айдашып атат, будай айдашып атат. Андан тышкары Союз таркандан бери арпа эгилбей калган экен, арпаларды себишип атат. Район жетекчиси кошумчалагандай, жыл сайын айдоо аянттары да кеңейтилүүдө. Быйылкы жылы Чаткал районунда 30 гектар жаңы жер өздөштүрүлгөн. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.